ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, урматтуу момин мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала дагы бир насип кылып, мына Аллахтын бир насиби менен дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Мына ушул жума намазга басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүн биз мына ушул Кур'ан-ы Каримдеги эң кыска сүрө болгон Аср сүрөсүнүн тафсирини кыскача убакыт жетишинче окуп үйрөнүп чыгабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал аср иннал инсана лафи хуср إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Asırga ant. Albatta har bir insan ziyanda. Alemi iman keltirgen, salih, soğup, жақшы işlerdi jasagan, jana bir-birine haqiqatlık menen sabırduluqtu osiyat kılganlar gana ziyanda emes deyt Allah Taala. Bul Asr sürösü eң ulu сүрөлөрдүн бири болуп саналат. Ар бир Аллахка ибадат кылган киши, ал чоң болсун, кичине болсун, ал мусулманбы, Аллахка сыйынуучу пендеби? Мына ушул сүрөнү бардык мусулмандар, Аллахка сыйынуучу мусулмандардын баарысы мына ушул сүрөнү жакшы билишет. Эгер мусулман киши мына ушул сүрөгө ой жүгүртүп, мына ушул сүрөнүн маани максатына bir ой жүгүртүп көрсө, көңүлүн каратса, мына ушул сүрөнүн өтө бир улуу сүрө экендигин түшүнүп жетет. Кала берсе, имам Шафи рахимахулла мына ушул сүрө тууралуу мындай деп айткан. Кала имам Шафии рахимахуллаху таала: "Лау ма анзалаллаху худжатан ала халқихи илля хадихи сурата лакафатхум." Эгер Аллах Таала Аллахты таанып билүүдү, Эгер Аллах Таала Аллахты таанып билүүдө, жана пайгамбарын таанып билүүдө, жана ислам динин далилдери менен таанып билүүдө, башка сүрөлөрдү түшүрбөй, мына ушул Аср сүрөсүн түшүргөндө жетиштүү болмок дейт. Аср сүрөсүн гана түшүргөндө албетте аларга жетиштүү болмок дейт. Аллах Тааланы таанып билүүдө, динин таанып билүүдө, жана ислам динин далилдери менен таанып билүүдө, жана пайгамбарын таанып билүүдө. Бул имам Шафи рахимахулланын сөзүнөн биз түшүнүп калбайлы, мына ушул Аср сүрөсүн окуп үйрөнүп койсок эле бизге жетиштүү экен деп. Жок, андай эмес. Туура бул Аср сүрөсү өтө бир чоң, улуу бир маанилерди, терең бир маанилерди өз ичине камтыган. Бирок биз илим алууда мына ушул сүрө менен гана чектелбейбиз. Айрыкча талибул илим талап кылуучу ошол аалымдык даражага жана ошол илимде жогорку даражаларга жеткенге аракет жасообуз керек. Эми бул Аср сүрөсүндө ар бир мусулман билүүсү керек болгон 4 маселе айтылган. Ошол мына ушул 4 маселени, 4 сыпатты өз ичине камтыган. Ошол 4 маселенин биринчиси мына ошол илим, жана экинчиси ошол илимге амал кылуу, жана үчүнчүсү мына ошол илимге, ошол инсан билген нерсесине чакыруусу, жана ошол даават жолунда, илим жолунда жана амал кылууда сабыр кылуусу керек экендиги мына ушул сүрөдө айтылган.
Мына ошондуктан мына ушул сүрө 4 маселени өз ичине камтыган: илим, амал, дават жана сабыр. Мына ушул сүрөнүн ар бир аятына токтолуп өтсөк, ар бир аяты эмне маанини билдирет? Жана ошондой эле бул Аср сүрөсү 3 эле аяттан турат. 3 эле аяттан турат. Биринчи аят: "Вал аср". Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал аср. Асырга ант. Асырдан максат эмне? Заманга ант, убакытка ант, доорга ант дегени. Мындайча айтканда, Аллах Таала убакыт менен антады. Аллах Таала, улуу Аллах Таала өзү каалаган нерселер менен антайт. Бирок Аллах Таала антаган нерсе өтө маанилүү нерсе. Биз буга көңүл буруубуз керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала бир нече нерселер менен, өтө бир маанилүү нерселер менен антаган, Мекке шаары менен антаган, күлүк аттар менен антаган. Мына Аср сүрөсүндө Аллах Таала заман менен, доор менен антады. Биз ант ишкенибизде, биз антаган кезде Аллахтын ысмы менен гана антабыбыз керек. Мына ушул ант маселесинде дагы адамдарда туура эмес ишенимдер, алардын ишенимдерине кирип кеткен. Кээ бирлер ант ишкен кезде караңгы түндө турамын, же дасторкондун башында турамын, же өлгөн атамдын арбагы менен ант ишемин деп мына ушундай ширки анттарды ишет. Инсан ант ишкен кезде Аллахтын ысмы менен гана ант ичүүсү керек. Эгер инсан Аллах Тааладан башка бир нерселер менен анттай турган болсо, анын бул иши ширк болуп саналат. Мисалы үчүн кээ бирлер нан менен касам ишет, кээ бирлер суу менен, кээ бирлер бир дарак менен, кээ бирлер бир мазар менен. Бул албетте ширк болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айткан: "Мен халафа би гайрилла факад ашрак". Ким Аллах Тааладан башка бир нерсе менен, башка бир нерсенин ысмы менен, башка бир нерсе менен антай турган болсо, чындыгында Аллахка шерик кошуптур дейт. Мына ошондуктан инсан антаган кезде Аллахтын ысмы менен антаймын, валлахи биллахи таллахи деп Аллахтын ысмы менен антоосу, мына ошол пенде бардык ибадаттарды Аллахтын өзүнө гана арноосу экендигинин белгиси болот. Вал аср, бул асырдан максат бул адам баласы жашаган заман. Же адам баласынын алгачкыларын жана акыркыларын өз ичине камтыган заман, доор, кылым. Инсан баласынын жакшы жаман иштеринин баарысы мына ушул замандын ичинде болот. Заман бир идиш сыяктуу. Мына ошол замандын ичинде пенденин ачык болсун, жашырын болсун, бардык кылган жакшы иштери, жаман иштери сакталып барат. Бирөөлөр, тафсир алымдары асыр сөзүн түрдүүчө тафсирлешкен, түрдүүчө маани беришкен. Кээ бир алымдар асыр бул кылым десе, доор, заман десе, кээ бир алымдар асыр намазы деп тафсирлешкен, кээ бир алымдар асыр намазынын убактысы деп тафсирлешкен. Биз мына ошол тафсирлерден жалпы ошол маанини өз ичине камтыган заман менен Аллах Таала антагандыгын түшүнсөк болот. Асыр сөзүн бул убакыт заман деп түшүнө турган болсок, биз мындан жалпы заманды түшүнгөн болобуз. Замандан максат бул убакыт. Бул Аср сүрөсү убакыттын, өмүрдөгү убакыттын маанилүүлүгүн баяндайт. Анткени бул убакыт инсандын жашоосу, өмүрү. Ошондуктан инсан бул жашоодо убактысын текке кетирбөөсү керек, бекер өткөрбөөсү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айткан: "Ниъматани мағбунун касирун фихима минан нас". Ниъматани мағбунун фихима касирун минан нас. Ас-сихха вал фараг дейт. Эки неъмат бар. Көпчүлүк адамдар алданган дейт. Ниъматани мағбунун фихима касирун минан нас. Ас-сихха вал фараг. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде айтат: эки неъмат бар, эки жакшылык бар, адамдардын көпчүлүгү алданган дейт. Бирөөсү ден соолук,
екіншісі бош уақыт. İnsan balası kaçan денсаулықтың қадіріне жетеді. Қашан инсан өзіне берілген денсаулықтың қадіріне жетеді. Ошол денсаулық қолдан кеткенде инсан баласы денсаулық бір адам баласына берілген өте бір чексіз немат екендігін түшініп жетеді. Жана инсан аға берілген уақыты өмірі өтіп бүткөндөн кейін, ошол уақытысын жоғотуп алгандан кейін, ошондо уақыттың қадіріне жетеді. Мына ошондуктан пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк адамдар мына ушул денсаулык маселесинде жана уақыт маселесинде алданып калган дейт. Бул мағбунун деген сөз, губинту, мына ушул мағбунун деген сөздүн мааниси эмне? Эгер сиз базарга барып 200 сомдук нерсени 400 сомго же 500 сомго сатып алган болсоңуз, алданыпмын дейсиз. Туура эмес алып алыптырмын, 200 сом турбайбы, бул 400 сом, 500 сом турбайбы дейсиз. Же ошол 100 сомго сата турган нерсеңизди 50 сомго сатып койгон болсоңуз, алданган турбаймынбы дейсиз. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде мағбунун, губинту, мына ошол мағбунун деген сөздү колдонду. Качан инсан колунан бир неемат, мына ушундай денсаулык, уақыт неематы кеткен кезде, мына ошондо мына ушул денсаулыктын жана уақыттын кадырына жетет. Колунан кеткен кезде. Аллах Таала Куранда فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب дейт. Эгер намаздан бошосоң, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Раббиңе дуа кылууга умтул дейт. Мусулман киши дүйнөлүк жана акыреттик ошол ибадаттарынан бошогондон кийин Аллахты зикир кылуу менен жакшы бир иштин үстүндө алектенүүбүз керек. Анткени бул өмүр деген нерсе бул убактылуу. Ар бир инсан бул жашоодо убактылуу. Эгер инсан өз жашоосун пайдалуу нерселер менен өткөрбөсө, эртеби кечпи инсан өкүнүп калат. Бул жашоо эгин талаасына окшош. Эгер сиз мына ошол эгин талаасына, ошол жерге колуңуздагы бир жер үйүлүшүнө бир нерсени сээп калбасаңыз, бир нерсени эгип айдап калбасаңыз, ал жерден бир пайда таппайсыз. Бул жашоо бир эгин талаасына окшош. Мисалы, сиз бирөөдөн ижарага бир жерди алып, ошол жерди пайдаланбай таштап койсоңуз, пайда табасызбы? Жок, албетте, пайда таппайсыз. Мына ушундай эле инсан баласынын өмүрү дагы ижара сыяктуу, бир жерди ижарага алган сыяктуу. Эгер инсан бул жашоосунда жакшы иштерди мындайча айтканда тигип калбаса, жасап калбаса, эртең акырет күнү эмнени эккен болсо, эмнени сепкен болсо, мына ошол нерсени жыйнап алат. Ар бир инсан бул жашоодо же жакшылыкты жасайт, же жамандыкты жасайт. Ар бир инсан бул жашоодо жакшы инсан болот, же жаман инсан болот. Мына ошентип акыры кыямат күнү инсан нени эккен болсо, нени сепкен болсо, мына ошол нерсени жыйнап алат. Бул вал аср Аллах Таала заман менен анттады, уақыт менен анттады. Мына ошондуктан уақыт кассайф. Уақыт бир кылыч сыяктуу дейт. Эгер сен аны кеспесең, эртеңки күнү уақыт сени кесип кетет дейт. Мына ошондуктан инсан өз жашоосунда ошол жакшы иштерди жасап, жашоосун берекелүү өткөрүүсүнө аракет кылуубуз керек. Андан кийинки аят вал аср иннал инсана лафи хуср. Иннал инсана лафи хуср. Албетте ар бир инсан зыянда дейт. Албетте ар бир инсан зыянда. Албетте ар бир инсан зыянда. Ал падыша болсун, ал кедей болсун, бай болсун, орукчан болсун, денсаулыктуу болсун, соодагер болсун, жаш болсун, кары болсун, аял болсун, эркек болсун, баарысы зыянда дейт Аллах Таала. Бул зыяндан максат эмне? Аллах Таала жалпы инсан баласын зыянда деп айтты. Имам Табарани рахимахулла өзүнүн тафсиринде сахих бир риваятты табииндерден келтирет. Сахабалар качан бири-бири менен жолугушуп калган кезде бири-биринен ажырап кетпей туруп,
Бири-биринен ажырап кетпей туруп, бири-бирине Аср сүрөсүн окуп коюшат экен. Бул сахих риваят. Эми бизде бул сүннөт өлүп калган. Кала берсе биз азыр Аср сүрөсү тиякта турсун, араң бири-бирибизге салам беребиз. Кала берсе кыяматтын белгилеринин бири кыяматка жакын адамдар тааныган, билгенине гана салам берип калат деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Иннал инсана лафи хуср. Мына инсан деген сөздөгү алиф лам жинс үчүн келген. Жалпы адам баласы зыянда дейт. Жер жүзүндөгү адам баласынын көпчүлүгү адашкан болот. Туура жолдогу адамдар өтө аз болот. Адашкан адамдар өтө көп болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ин тути аксара ман фил арди юдиллука ан сабилилlah." Эгер сен жер жүзүндөгү бардык адамдардын артынан эрши берсең, анда алар сени Аллахтын жолунан адаштырып коюшат дейт. Биз туура жолду көпчүлүк менен өлчөбөйбүз. Биз туура жолду Кур'ан сүннөт менен өлчөйбүз. Мына ошондуктан Аллах Таала бул аятта айтып жатат: көпчүлүккө эрши берсең, көпчүлүк сени Аллахтын жолунан адаштырып коет дейт. Мына ошондуктан көпчүлүк анткени ал күмөнгө, туура эмес нерселерге ишенген болот. Көпчүлүк нафсы каалоого эрчиген болот. Мына ошондуктан инсан сөзүндө жана амалында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгү катары алуу керек. Жана мына ошол кишини ээрчүүсү керек. Эми кыямат күнү, мына хадисте келет, кыямат күнү 1000 адамдан 999 адам тозокко кетип, бир адам бейишке, бир адам жаннатка кирет дейт. Бул дегени көпчүлүк адашууда болот деген сөз. Мына ошондуктан бул бир адамдын туура жолдо же туура эмес жолдо экендиги көпчүлүк менен өлчөнбөйт. Кала берсе кыямат күнү кээ бир пайгамбарлардын үммөтү жок турат. Кээ бир пайгамбарлардын үммөтү 1, 2, 3 болсо, кээ бир пайгамбарлардын үммөтү бармак менен саналуу бир 10го жакын киши болот. Кээ бир пайгамбарлардын үммөтү кыямат күнү жалгыз ошол кыямат күнү барган кезде. Мына ошондуктан бирөөнүн туура жолдо же туура эмес жолдо экендиги бул көпчүлүк менен өлчөнбөйт, көпчүлүк менен бааланбайт. Мына ошондуктан инсандын туура жолдо же туура эмес жолдо экендиги Аллах Таала түшүргөн Кур'ан сүннөт менен таразаланат жана өлчөнөт. Эми иллаллазина аману кийинки аят. Мына ушул Аллах Таала жалпы зыяндан Аллах Таала эми бөлүп чыгарат. Жана башында айтып өттүк, 4 сыпатка мындайча айткан 4 сыпат менен сыпатталган адамдар мына ошол зыянда эмес деп Аллах Таала бөлүп чыгарат ошол жалпы зыяндан. Эми жер жүзү ошол адамдардын көпчүлүгү адашууда болсо дагы, жер жүзүндө нафсы каалоосуна шайтанга эрчиген адамдар көбөйүп кетсе дагы, ошолордун арасында туура жолдогу адамдар болот экен кыяматка чейин. Мына Аллах Таала иллаллазина аману, Аллахка ыйман келтиргендер зыянда эмес дейт. Ыйман сыпаты болгон адамдар зыянда эмес. Мындан чыкты, ыйман десе, ыйман дегени бул инсан ошол ыйманы илимге негизделген адамдар. Эгер инсан ыймандуумун деп туруп, бирок анын ыйманы илимге негизделбесе, илимдин негизине курулбаса, анын ыйманы толук болбойт же туура эмес болот. Мына ошондуктан бул ыйман деген маселе өтө бир чоң бир маселе. Ыйман өзү эмне? Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет: "Ал-иману билла". Эми ыйман дегени бул Аллахка ыйман келтирүү. Al-imanu billahi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ыймандын 6 түркүгү бар. Биринчи Аллахка ыйман келтирүү, элчилерине ыйман келтирүү, пайгамбарларына ыйман келтирүү, жана китептерине ыйман келтирүү, жана акырет күнүнө ыйман келтирүү, жана тагдырдын жаман жакшылыгына ыйман келтирүү. Мына ушул 6 түркүк, мына ушул ыймандын негизи болуп саналат. Ыймандын 6 түркүгү бар экен. Мына ушуну жакшы билиңиздер.
Эми bir insanды Аллахқа ибадатта сыйынып жатқандығы, Аллахқа шерик қошпай, жалғыз Аллахтың өзіне ғана сыйынғандығы, кішіпейіл болғандығы, жақсылық жасағандығы, жана намаз оқығандығы, ислам рүкүндөрүнө, түркүктөрүнө амал кылгандыгы, мына ошол пендеде иман бар экендиги далилденет. Мына ушул иман. Инсан тили менен иманды тастыктайт, растайт, жүрөгү менен ишенет, растайт, тастыктайт. Жана ислам рүкүндөрүнө намаз, орозо, ажылык, мына ушундай Аллах Таала буйрган парз ибадаттарды аткарат. Мына ушуну менен иман болот. Жана ошондой эле буга кошуп кээ-бир алымдар, мына ушул эрежеге кошуп кээ-бир алымдар язиду бит-таа ва янкусу бил-исян. Иман кээде азаят, кээде көбөйөт дейт. Эгер инсан күнөө иштерди жасаса, иман азаят дейт. Эгер инсан жакшы иштин үстүндө болсо, дайыма окуп турса, хадис аяттарды окуп турса, ошол билген нерсесине амал кылып турса, иман көбөйөт дейт. Мына ошондуктан ахли сунна вал жамаанын ишенимине көрө, иман азайып турат экен, көбөйүп турат экен. Мына ошондуктан бул амал, билген инсан бир илимине амал кылуусу, ошол илиминин натыйжасы болот. Ошондуктан илимге амал кылуу бул мөмөлүү дарак сыяктуу дейт. Эгер ким илимине амал кылбаса, ал мөмөсүз дарак сыяктуу. А мөмөсүз даракты кимге кереги бар? Андан бирөө пайдаланбаса. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде көптөгөн орунда бизди амал кылууга, имандан кийин амал кылууга чакырган. Мына ошол аяттардын бири Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Бала ман аслама важхаху лиллахи ва ху мухсинун фалаху ажруху инда раббих ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Бул аятта мындай дейилет: ким жакшылык жасаган абалда Аллахка жүзүн, өзүн толук багынтып, Аллахка баш ийип, ошол жасаган иштерин, амалдарын баарысын калыс Аллах үчүн кылса, ал үчүн Раббисинин алдында бейиш даяр дейт. Аларга эч коркунуч болбойт, жана эч кайгы капага батышпайт дейт. Тафсир алымдар айтышат: "Ман аслама важхаху лиллах." Бул амалдын биринчи кабыл болуу шарты ихлас. Ким өзүн Аллахка арнаса, мындайча айтканда, өзүн Аллахка багынтса, мындайча айтканда, ким Аллахка баш ийсе, жасаган иштерин баарысын Аллах үчүн кылса, мына ошол ихлас дейт. Бала ман аслама важхаху лиллах, мына ошол ихлас дейт. Али ва хуа мухсин. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн ээрчиген адам дейт. Амал кабыл болуш үчүн эки нерсе шарт кылынат экен. Бирөөсү ихлас, инсан чын жүрөгүнөн Аллах үчүн кылган болуш керек экен. Экинчиси, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүндө болуш керек ошол амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн ээрчиген амалда амал кылуусу керек экен. Амал кабыл болуусу үчүн мына ушул эки шарт пендеден талап кылынат экен. Эми илим алып бир инсан амал кылып, ушуну менен чектелүүсү дурусбу? Дурус эмес. Ушул жетиштүү эмес. Жетишсиз. Жанагы жалпы зыяндан чыгуу үчүн эми инсан кийинки сыпат менен мына ушул тавасау бил хак, акыйкатка чакыруу, акыйкатка даават кылуу деген сыпат менен сыпатталуусу керек. Сыпатталуусу керек экен. Аллах Таала жалпы инсан баласын зыянда деди. Жаш болсун, кары болсун, кедей болсун, бай болсун, кичине болсун, чоң болсун, аял болсун, эркек болсун, жалпысы зыянда деди. Бирок илим сыпаты менен сыпатталган, илим ошол иманы илимдин негизине курулган, негизделген, жана ошол илимине амал кылган, жана акыйкатка чакырган адамдар зыянда эмес деди. Бул үчүнчү сыпат. Ва тавасау бил хак, бул акыйкатка чакыруу, акыйкатка даават кылуу деген. Эми бири-бирине акыйкаттыкты осуят кылган адамдар дейт. Бизге чейинки Бани Исраил коому тууралуу Аллах Таала айтат Кур'ан-ы Керимде: "Кану ла ятанахауна ан мункарин фаалух, лабиса ма кану яфалун." Алар жасап жаткан күнөө иштерден бири-бирин кайтарышкан эмес дейт. Бул иштери кандай жаман, жорук дейт. Бир коомдун ичинде жаман иш болуп жатса, ошол жаман иштерден, арам иштерден кайтарбай коюу жаман иш экен. Жаман, жорук дейт. Бизге чейинки элди Аллах Таала мисал келтирип жатат. Силерге чейинки ошол Бани Исраил деген бир коом болгон, алар
өз ара бір-бірінің ортасында бір жаман іш, арам іш болып қалса, ұншықпайды әле дейді, қайтарышпайды әле дейді. Бұл іш жаман іш дейді. Еме, арам іштерден қайтарбай қоюының төменгіше кесепеттері бар. Арам іштерден, жаман іштерден, қоғамдың ішінде жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсе болса, мұның кесепеті жаман болады. Біріншісі, адамдардың динге болған қайраты өшеді, әрекеті өшеді. Екіншісі, арамқор бұзықыларды андан беттер олықтырады. Ушындай бұзықылар, арам ішті жасағандар тайраңдап кетеді. Үшіншісі, жақшылық тарапкерлерін алсыздандырады. Жақшы ішті жасап жатқан адамдар бір алсыз көрініп қалады. Үшіншісі, илим, шариат азайып, надандық көйіп кетеді. Көшелерде, айылдарда, шаһарларда надандық, илимсіздік, бұзықылық көйіп кетеді. Төртіншісі, жаман жоруғына бір жаман ішке ешкім қой демегенден кейін, анан жалпы адамдар біліп-білбей жасап жатқан іштерін, ошол арам іштерін адаттағылы бір іштеп тұруай, адаттағылы бір ішекейін қоғы деп, адаттағылы бір іш тұруайы деп түшініп қалышады. Мисал үшін, кейбір Европа мамлекеттерінде кейбір жолдорғы әле, мұнда әле өтіп жаратқан жолдорғы әле бір тияғыны бияғыны тосып қойған. Егер кімдір бірі жолда кете жатып зына қылғысы келсе, ошол жерге келіп зына қылып қойып кете береді. Антикені ошол жерлерде әмру маруф, нахи мункар, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару нәрсе болған емес. Мына ошолдың натыйжасында жанағы зына қылу деген нәрсе, өйшу деген нәрсе, көшеде тұрып алып, құшақташу деген нәрсе, мына ошол нәрселер адаттағы эле ишке айланып қалады. Ешкім қой демегенден кейін. Бізде де ушундай жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсе болып тұрбаса, жана көшеде құшақташып тұру деген нәрсе, өйшіп тұру деген нәрсе, жанағы арақ ішу деген нәрсе, же зына қылу деген нәрсе адаттағы бір ішке айланып қалады. Күнүмдүк бір тұрмыштағы бір ішке, бір амалға айланып қалады. Аллах өз сақтасын, бұл қоғамдың ішінде жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсе болып тұрбаса, ошол қоғам талқаланып қалады. Мына ошондуктан ешкім ертеңгі күні ашқа қалам деп қорықпасын. Мына ошол жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсе тоқтап қалбасын. Егер мына ошол адамдардың ішінде дайыма болып тұрған болса, мына ошол жақсылыққа шақыру, Аллахты таныту, арам іштерден қайтару деген нәрсе дайыма қоғамның ішінде болып тұрған болса, ошол қоғам өнігөт, ошол қоғамда жақсылық болады, ошол өлкөдө жақсылық болады. Егер мына ошол қоғамдың арасында мына ошол жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсе тоқтап қала тұрған болса, анан жанағы арам іштер адаттағы эле бир иш турбайбы деген мына ушундай нерселерге айланып калат. Алла өз сактасын. Эми сабыр үч түргө бөлүнөт. Ас-сабру аля таатилла, Аллахтын таат ибадатында, Аллахка баш ийүүдө, таат ибадатта сабыр кылуу керек. Намаз окуганда, орозо тутканда, ажылык кылганда, жакшы иштерди жасоодо, мына ушундай таат ибадаттарда сабыр кылуу. Бул сабырдын биринчи түрү. Экинчи, ва-сабру аля маасиялилла бил-каффи амма харрама Аллах кавлан ва амалан. Аллах Таалага күнөөкөр болуудан инсан бир сөзү менен, бир амалы менен, бир арам ишти жасап коюудан сабыр кылып, күнөөкөр болуудан сабыр кылуусу. Мына ошол Аллах Таала арам кылган нерселерге, арам иштерге, күнөө иштерге сабыр кылуусу, сөзү менен болсун, амалы менен болсун. Бул сабырдын экинчи бир түрү. Сабырдын үчүнчү бир түрү бул сабру аля кадаиллахи ва кадари. Аллах Таала ар бирибиздин тагдырыбызга не болуусуну жазып койгон. Эгер тагдырга жакшылык жазылган болсо, жакшылык жетет. Эгер тагдырга жамандык жазылган болсо, ошол жамандык жетет. Ар бир нерсеге тоша коюлган. Мына ошондуктан тагдырга ыйман келтиребиз. Тагдырда болгон жакшылык, жамандыкка, жакшылык болсо шүгүр кылабыз. Ал эми жамандык боло турган болсо, бир мүшкүл иш боло турган болсо, бале келе турган болсо, тагдырда жазылган бир жаман иштерге сабыр кылабыз. Эми Лукман Хаким өзүнүн баласына насаат кылып мындай деген экен. Я бунайя акимис салата ва амур бил ма'руф ва нха анил мункар васбир аля ма асабак инна залика мин азмил умур. О балакайым дейт. Баласын эркелетип айтып атат.
О балақайым дейді, о уылым дейді, намазды ардайым оқып жүр дейді. Атаның баласына қылған насихаты. Азырғы кезде аталардағы осындай насихат қылуымыз керек. Балдарымызға жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтар, жана өзіңе жеткен машақатқа сабырды бол дейді. Қалайызы жашоо машақат. Аллах Таала Құранда айтады: "Лақад халақнал инсана фи кабад", біз шындығында инсанды машақатта жараттық дейді. Инсан ененің ішінде пайда болды, ошол ененің içinde пайда болгондон тартып бешке киргенге чейин машақат тартат инсан боласы. Бұл жашоо проблемадан, бұл жашоо машақаттан, түйшіктен тұрады. Шынында бұл бұйрықтар жан үрөп атқарылуучу иштер дейт. Мына ол намаз окуу деген нерсе, жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтаруу, мына ушулардын барысы инсандан аракетти талап кылат дейт. Али ибн Аби Талиб радийаллаху анху айткан экен: "Ала инна сабра минал иман би манзилати рас минал жасад". Сабырдын имандагы орду, баштың денедегі орду сияқту дейді. فَإِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ بَعْدَ الْجَسَدِ فَإِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ بَعْدَ الْجَسَدِ Егер баш денеден ажыратыла тұрған болса, дене бұл мындайша айтканда бузулуп кетет. Ал инсан болбой калат. Дене бузулуп кетет дейді. ثم رفع صوته فقال كين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ününü büyük götürüp فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له dedi. Ününü büyük götürüp durup бұл sabırdуулuk imandan, kimdin sabırı bolbosa imanı жоқ eкен dedi. Мына ошондуктан biz жалпы зыяндан чыгуубуз үчүн бизде сабырдуулук деген сыпат болуубуз керек экен. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб". Бул аятта сабырдуу инсандарга эртеңги күнү кыямат күнү бериле турган ажыр сооптор тууралуу айтылат. Аллах Таала кыямат күнү башка бир амалдар ээсине алардын амалдарына, ниеттерине, ыхластарына жараша ылайык сыйласа, сабырдуу инсандардын сыйлыгын Аллах Таала эсепсиз кылып берет экен. Мына ошондуктан сабырдуу болойлу. Сабыр болбосо инсандан баарысы кетет. Мына ошондуктан дүйнө жашоосу аз гана сабыр кылып туралы, өзү бул дүйнөнүн бүтүүсү дагы узак эмес, баары жакын. Мына ошондуктан инсан баласы ушул сабырдуулук сыпаты менен сыпатталбаса дагы дүйнө жана акыретте зыянга жолугат экен. Өзүбүз мына эми акыреттеги сабырсыздыктын акыреттеги акыбети дагы жаман болот. Антикени инсан көп туура эмес иштерди сабырсыздыктан жасайт. Дүйнөдөгү эле кээ бир иштерибизде, кээ бир каталашкан иштерибизде биз кичине сабыр кылып турганымда, кичине сабырымды кармап турганымда, мына ушул нерсени туура жасамак экенмин деп өкүнгөнүбүз көп жашоодо. Мына ошондуктан мына Асыр сүрөсүндө биз кыскача ушул сүрөнүн маани маңызын айтып өттүк. Мына ушул Аллах Таала ким дүйнө жана акыретте зыянга жолукпайын десе, тозоктон кутулуп бейишке кирейин десе, ушул 4 сыпат менен сыпатталуубуз керек экен. Биринчиси ошол инсанда ыйман сыпаты болуубуз керек экен. Ыйман сыпаты болгондо дагы ошол ыйман сыпаты илимге негизделүүбүз керек экен, илимге курулуубуз керек экен. Андан кийин инсан билген нерсесине амал кылуубуз керек экен. Өзү билгенден кийин, бир нерсени тактап, аныктап үйрөнгөндөн кийин, андан кийин башкаларды даават кылып чакыруубуз керек экен. Андан кийин ошол илим алууда жана амал кылууда жана адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууда көптөгөн зыян, машакаттарга жолугат. Мына ошондо сабыр кылуубуз керек экен. Мына ошондуктан мына ушул сүрөдө илим, амал, сабыр, даават, илим, амал, даават, сабыр деген 4 сыпатты ушул сүрө өз ичинде камтыйт экен. Мына ушул 4 сыпат менен сыпатталса гана дүйнө жана акырет бактылуулугу колубузда болот экен.